уланталы. Азыр болсо ушул ар бир биз айтып кеткен, жогорудагы айтып кеткен браузерлерди ачып, алардын интерфейстерин салыштыралы. Демек, эң биринчи эле Internet Explorer. Мынакей Internet Explorer программасынын браузери, Internet Explorer браузери. Бул жерде баш сөз сапчасы жана терезени башкаруучу баскычтар. Жана экинчи эле мынакей ошол биз айтып аткан дарек жазылуучу сапча. Мына ушул дарек жазылуучу сапчага эле биз www деп турат, чекит, мисалы Google-ды жазып көрөлү. Google.kg мына жазып көрө турган болсок, мына Google KG сайты, башкача айтканда издөө машинасы ачылды. Мынакей бул жерде менюлар сапчасы, аспаптар панели, мынакей аспаптар панели. Бул болсо обновить, жаңыртуу деген баскыч, жабуу, мынакей. Демек, сөз түрдө ушул сапчага, башкача айтканда, даректи жазылуучу сапчага биз керектүү, тиешелүү даректи жазабыз. Бу жерде HTTP деп өзү эле чыгып калды, автомат түрдө чыгып калат. Муну HTTP деп жазсаңар деле болот. Бирок көбүнчө мына W менен эле, бул HTTP-син жазбай эле W менен жазсаңар, ал өзү эле чыгып калат. Эми бул бир. Экинчи Операны карап көрөлү. Мынакей Операда баш сөз сапчасы, менюлар сапчасы, файл, правка, вид, закладки, виджеты жана башка. Ошондой эле аспаптар панели жана бул жерде дагы мынакей көрүп турасыңар, дарек жазылуучу тала. Берге да жазып көрөлү, www.yandex-ди жазып көрөлү. yandex.ru. Enter'ди бассак, мынакей бизге анда азыр Яндекс издөө машинасынын интерфейси келип чыгат. Башкача айтканда, Яндекс издөө машинасы ачылыш керек. Азыр бир аз ката болуп атат бул жерде. Кыскасы мынакей жалпы интерфейси. Бул жерде болсо иш талаасы, ошо иш талаасына биз ачкан сайттар ачылып турат. Жана үчүнчүсү бул Mozilla Firefox. Мынакей муну деле карай турган болсоңор, баш сөз сапчасы, менюлар сапчасы жана дарек жазылуучу тала. Ошондой эле бул Яндекстин өзүнүн орнотулган, Яндекс бар деп коет, ошо орнотулган инструменттер панели. Жана мынакей ушул жерге эле биз керектүү сайттын адресин жазып, мисалы kabar.kg деп көрөлү. kabar.kg. Мынакей kabar.kg деп жасап турган болсок, анда бизге ошол кабар маалымат агентствосунун сайты ачылды. Мынакей. Башкача айтканда, биз ушул жазылуучу дарекке, маалымат дарек жазылуучу дарекке ошол сайттын дарегин жазсак, туура жазышыбыз керек. Бир тамгадан ката кетсе, ал сайт ачылбайт. Ошол туура жазылганда Enter'ди басып, биз ошол сайтка оңой эле кире алат экенбиз. Эми болсо биз мынакей Google деген издөө машиналары боюнча айтып аттык элек. Ушул издөө машиналарынын иштөө принцибин карап көрөлү. Мынакей биз Google'ды ачтык. Ушул жерде Яндексти деле ачсак болот. Мына бул жакта менюлары болот. Мунун дагы өзүнүн башкы менюлары. Ушул жерден почта ачсак да болот. Жана көптөгөн башка кызматтар да бар. Ошол кызматтарын дагы пайдалансак болот экен. Эми мынакей Google Кыргызстан, башкача айтканда Кыргызстандагы Google сайты көрсөтүлүп атат. Ушул жерден эми мынакей биз маалымат издөөчү маалыматты ушул талаага жазабыз дагы. Мисалы, биз бир маалымат издеп көрөлү. Мисалы, компьютер деген, компьютердин модельдери деген маалыматты издеп көрөлү. Көбүнчө эми сайттар орус тилинде болгондуктан кыргызча маалыматтарды көпчүлүк учурда кыргыз сайттардан гана таап алышыбыз мүмкүн, бирок ал абдан аз. Ошондуктан биз орусча сөз менен маалыматтарды бериш керекпиз. Модели англисче кетип атат. Мына англисче кетип баратканда бул автомат түрдө орусча которуп алат. Модели компьютеров. Мына жөн эле бир тамгалар жазсак, ошого тиешелүү болгон бул жакта мынакей керектүү даяр
сөздөр чыгарып берет, ошонун керектүүлөрүн мисалы чыгарып алсак болот. Компьютер. Компьютеров дегенде алабыз дагы. Анан поиск басып элек эле бул автоматтык түрдө бул жака ошол компьютер моделдери боюнча мына бир канча сайттарды чыгарып берди. Мына бул жерде эле бир нече сайт турат. Андан башка мына биринчи эле барак ачылып турат. Экинчи барак, үчүнчү барак жана башка следующий канчага чейин кетсеңер болот. Анан ушул жерде бизге керектүү теманы карайбыз дагы, ошол сайтка кирип көрөбүз мынакей. Мисалы, ушул тема бизге жакын болуп атат, ошолго басабыз дагы. Анан кийин ошол сайттын өзүнө түшөбүз. Мынакей биз сайтка келип түштүк. Башкача айтканда, ошо компьютердик системалардагы, мисалы, ошол моделдер жөнүндө. Мына ушул жерден биз керектүү маалыматыбызды тапсак, анда ушул жерден эле көчүрүп алабыз. Ал эми керектүү маалыматыбызды таппасак, анда биз артка деген баскычты басуу менен кайрадан Google издөө сайтына туш келебиз дагы, ал жерден кайра өзүбүздүн керектүү маалыматыбызды издей беребиз. Мынакей артка кеттик. Мынакей кайрадан бул жактан анан керектүү темабызга жакын теманы тандап алып, ошол жактан мына окуп, ошол сайтка кирип, ошол жактан издеп алсак болот экен. Мынакей бул Google боюнча болду. Эми Яндекс издөө машинасынын интерфейсин карап көрөлү. w.yandex.ru. Мынакей энтерди бассак, демек биз анда Яндекс издөө машинасынын мынакей интерфейси, башкача айтканда программасына туш келет экенбиз. Мына бул жерде дагы ошо биз маалымат издөөчү өзүнчө талап турат. Ушул жерге керектүү маалыматты киргизишибиз. Башкача айтканда биз ошо кайсы маалыматты издегибиз келип атат. Мисалы, каалагандай бир программа маалымат издеп көрөлү. Мисалы, чымчыктар жөнүндө, виды птиц деп көрөлү. Энтерди басып турган болсок, мына ушул чымчыктын түрлөрү боюнча бизге бир канча сайттарды түзүп берет. Мына сүрөттөрү дагы көрсөңөр болот. Виды птиц 1 миллион картинок дейт. Мына 1 миллион сүрөттү таап чыкты. Деп коелу. Жана ушул чымчыктардын түрлөрүнө арналган бир канча миң деген сайттарды таап чыгат бул издөө машиналары. Жана ошол жактан биз мына нашелся 41 миллион ответов деп атат. Башкача айтканда, ушул чымчыктын түрлөрү боюнча интернет бүткүл дүйнө желесинде 41 миллион жоопту тааптыр. 41 миллион жооп. Мынакей өзүңөр көрүп атасыңар канчалык чоң масштабты ээлерин. Мына эми бул жерден каалаган бир сайтка киребиз дагы ошол чымчыктар жөнүндө, жана ошол жерден керектүү маалыматтарды көчүрүп алсак болот экен. Мына зооклуб деп атат. Эми ушул жерден өзүбүзгө керектүү маалыматтарды карап, окуп, же керек болсо, мисалы бул жактан көчүрүп алсак дагы болот экен. Мынакей ошол чымчыктын түрлөрү боюнча. Кыскасы, мынакей ушу браузер жана издөө машиналары жөнүндө кыскача практикалык сабак ушул болду. Ал эми эмки сабакта биз маалыматтарды кантип көчүрүп алабыз, кантип ал маалыматтарды ишке киргизебиз, же болбосо ошол маалыматтарды көчүрүп алып кантип Wordко же болбосо башка документке сактай алабыз, ошол жөнүндө айтмакчыбыз. Ушуну менен бул сабагыбызды аяктадык. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.